Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Кыргызстанда коронавирус жуктурган 87 жаңы учур катталды. Кыргызстанда 15-июнга карата коронавирус жуктурган 87 жаңы учур катталды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Түзөнбаев билдирди. Анын айтымында бир күн ичинде өлкө боюнча 2278 лабораториялык текшерүү жүргүзүлүп, анын ичинен 87 кишинин анализдери оору бар экенин көрсөткөн. Бишкек шаарында 48 учур, Чүй облусунда 11, Ош шаарында 18, Ош облусунда 5, Ысык көл облусунда 2 жана Жалал Абад облусунда жаңы 3 учур катталды, деди ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 15-июнга карата коронавирус жуктурган 87 жаңы учур катталды. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 2372-ни түзөт. Алардын ичинен 1813 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 26 адам каза болду. Булак чындык KG. Сузакта сабылып кордолгон аял күйөөсүн кечирди. Сузакта күйөөсү тарабынан кордолгон аял тосмо арыз жазып берип, күйөөсүнө эч кандай доо арызы жок экендигин билдирди. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жабыркаган аял күйөөсүн кечиргендигин билдирген, бирок тергөө иштери уланууда. Бул окуя 2020-жылдын 8-июнь күнү саат 11:00 чамаларда Сузак районундагы айылдардын биринде орун алган. Сузак районунун 1969-жылы туулган тургуну БЗ үйүндө 1973-жылы туулган МД аттуу аялдын моюна дөңгөлөк байлап, чакалап суу чачкан. Окуя боюнча МД 11-июнь күнү Сузак РИИБине арызданган. Бул окуя Сузак РИИБден КЖБРне Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75-беренеси үй бүлөдөгү зомбулук болуп катталып, тиешелүү материалдар топтолгон соң Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 144-беренеси уруп согуп кыйноо болуп өзгөртүлгөн. Күйөөсү Сузак районунун 1969-жылы туулган тургуну БЗ кече 11-июнда 18:00 чамаларда Сузак РИИБден убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Булак аргумент KG.